Урматтуу мусулман бери туугандар. Бүгүн Алла Таала насип кылган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 3 жумадан бери бүгүн 4-чү жума болот. Окуп жаткан хадиси иншалла бүтөт насип кылган болсо. Бир кайталап коеюн, пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деди? 3 амалдан 4 топту айткан болду. Тозоктон куткаруучу амалдар, тозокко киргизүүчү амалдар, бейиште адам баласынын даражасын көтөрүүчү амалдар, акыркысы болсо кафараттар. Акыркысы болсо кафараттар болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ва аммал кафарату, кафараттар маселесине келе турган болсок, фа исбагул вудуи фис сабрати, катуу суук күндөрдө даратты толугу менен алуу. Ва нақлул акдами илал жамаат, парз намазын аткаруу үчүн жамааттарга кадам таштоо. Бул экинчи болду. Үчүнчү ва интизару салати ба'да салати, намаздан кийин намазды күтүү. Бул үч амал. Бул үч амал. Аллаху субханаху ва тааланын кулдарга ырологон мээрими болуп эсептелет. Мээрими болуп эсептелет. Биз бир нерсеге итикат кылабыз. Биз бир нерсеге ишенебиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейин эң акыркы инсан ким боло турган болсо, пайгамбарлардан башка бардыгы күнөө кылуу өзгөчөлүгүнө ээ болуп эсептелет. Бул биздин ишенимибиз ошол. Ошон үчүн айтабыз биз, жашоодо күнөөсүз инсан жок. Бардыгы күнөө кылат. İnsandardын арасында такыр күнөөсү болбогон. Бул бир гана пайгамбарлар болуп эсептелет. Бир гана пайгамбарлар. Адам алейхиссаламдан тартып пайгамбарыбызга чейин канча миң пайгамбар келген болсо, бардыгы эмне? Бардыгы күнөөсүз, маасум деп коебуз. Пайгамбарлардан кийин кээ бир инсандар бар. Алар күнөө кылбайт эмес, бирок күнөөдөн сакталган көбүнчө. Булар аулия, Алла Тааланын аулия кулдары. Биз буларды олия деп коебуз кыргызчада. Олия кулдар. Ошон үчүн китептерде жазылат. Ал-анбияу маусумун вал аулияу махфузун. Пайгамбарлар күнөөсүз, күнөө кылышпайт, олиялар болсо күнөөлөрдөн сакталган деп айтышат. Булардан башкасын бардыгы билип билбей кылган күнөөлөрү толтура. Айырмасы жок. Ал адам кандай болот? Эч кандай айырмасы жок. Билбей кылып күнөө кылып алышы мүмкүн. Билбей туруп күнөөгө батып калышы мүмкүн. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала кулдарга ырологон кээ бир амалдар бар. Ошол амалдарды кылсак биз, айттырбай эле биздин күнөөлөрүбүз кечирилет. Бир четтен кыласы, күнөөлөрдөн сактаныш керек. Бирок колдон кээ бирде келбейт, күнөөгө батып каласың кээ бир учурларда.
Hareket kılasın, günöge batıp kalasın. Bирок başka bir amal kılasın, oşol amaldan olam al günün emne olat, öçürület. Bu Kuday Taala'nın bizge bergen öte çoğun emnesi olup eseptelet, nimatı olup eseptelet. Oşol için Peygamberimiz aytat, kaffaratlar, 3 kaffarat var deydi. Albatta bundan başkası da var. Bundan başkası da var. Bирок Peygamberimiz bu hadiste bu 3 önemli kılıp atat. Aldığa koyup atat Peygamberimiz. Kaffarat degen sözdün manisi urmatlı Müslüman bir toğanlar. Kaffarat degen sözdün manisi sen kılgan kandaydır bir günöөнü kandaydır bir amal emne kılıp koyusu amaldın oşol senin günööңdü jaup koyusu öçürüp koyusu kaffarat bolup esептелет. Oşol kaffaраттардын биринчисин Peygamberimiz emne деп атат? Birinci iretke emne koyup atat? İsbâgul vudu'i fis-sebrat деп айтып атат. Gün soğuk bolgon uçurda, misal hazır mına gündör soğuk başladı, gün soğuk. Bul uçurda da emne kılgandar daaratın toluğu menen algandar deydi. Daaratın toluğu menen algandar деп айтат. Urmatlı Müslüman bir toğandar. Бұл жерде айтыла турган bir kança mesele var, öte manülü meselelerden. Birincisi Allah Subhanahu ve Teala insaniyatı emne üçün yarattı? İnsaniyatı emne üçün yarattı? İnsan degen bir jaratıktı emne üçün bar kıldı. Bardığımız bu ayatты bilemiz. Zariyat suresinde bir ayat var. Allah Teala emne deydi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Manisi emne? Men deydi Allah Subhanahu ve Teala cinler menen insandardı. İnsanlar bular biz. Cinler biz menen koşo paralelдүү bir жашоодо бар болгон başka жандыктар бар. Bular cinler olup esептелет. İnsanda da akıl var, insanda da nafsi var. Cinde de akıl var, cinde de nafsi var. Oşol akıl jana nafsi var bolgondugu üçün Allah Subhanahu ve Teala bizge emne kılıp atat? Din degen bir hakikatты moynubuzga jüktöp jatat. Din degen bir hakikatты kebir ayatlarda bul amanat dep atalat. Men deyt Allah Subhanahu ve Teala oşol amanatты asmanga verdim, jerge verdim, toğga verdim, taşka verdim. Bирок алар эмне кылды? Al amanatты alбады deyt Allah Subhanahu ve Teala. Amanatты algan jok. İnsan emne kıldı? Al amanatты moyuna jüktep aldı deydi. Biz jüktep alıptırız bu amanatты. Biz ezelde de ruhtar alamında alast bazmi dep koyabız. Ruhtar alamında Allah Teala bizden ruhtar jaratkanda Kuday Teala bizden surayt. Alastu bi rabbikum men sizlerden Kudayыңар emesmi degende biz bardığımız bir oğuzdan ova dep жооп bergen biz Allah Subhanahu ve Teala. Mana oşol jerde Kuday Teala menen bizden ortabızda bir kelişim tüzüldü. Oşol gelişimdin negizinde bul жерге gelip жатабыз biz. Oşol gelişimdin negizinde bul jerde amal kılıp жатабыз biz. Kelişimde emne olgon bilesizlerби? Kelişimde Kuday Teala aytkan, menden başka hiç kimge ibadat kılbaysыңар. Menden başka hiç kimge çekenger жерге koyboyсуңар. Dem alsaң men üçün dem alasың. Jey turgan bolsoң tamakты men üçün jeysiň. Жашай turgan bolsoň men üçün жашайсың. Sen kadam taştasaң men üçün kadam taştaysың. Kadamыңды toktotsoň men üçün kadamыңды toktoyсуң. Oy jügürtünün bardığı men üçün kılasың. Жүрөгүңгө bir gana meni süygöndördü, men süygöndördü.
жүрөгүңө жайгаштырасың, бирөөнү сүйгөн болсоң мен үчүн сүйөсүң. Кыскачасы адам баласы ошол сөз берген: Я Rabbi, сен барсың, жалаң гана сен, жалгыз гана сен, мен сен үчүн барбайм. Мен сага сөз берем, мен наркы дүйнөгө барганда, ал аламга түшкөндө, мен сөзсүз түрдө бул берген сага убанамда туруктуу болом, аткарам аягына чейин деп сөз бергенбиз. Мисак аль-мустак деп коебуз бул маселени. Ошол жерде сөз бердик биз Аллах субханаху ва таалага. Алла таалага сөз бердик, ибадат кылабыз. Алла таала айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Бул маани өтө терең. Бул аяттын мааниси, урматтуу мусулман бир туугандар, өтө терең бир аят карима бул. Ар бирөөбүз өзүбүзгө кээ бир учурларда, кээ бир абалдарда адам баласынын психологиясы ошондой сырткы факторлор болот. Сырттан бир таасир алат. Жакшы таасир алса, сонун ой жүгүртүүлөр пайда болот. Жаман таасир алса, жаман ой жүгүртүүлөр пайда болот. Жаман бир натыйжага, жаман бир тыянакка келип калышы мүмкүн адам баласы. Мына ошондой учурларда бир ой пикир болушу мүмкүн адам баласынын. Мен өзү эмне үчүн бармын? Кээ бир жашоолордун кыйынчылыгына туш келип калтырып, кээ бирде өз-өзүнө эмне кылат, өз-өзүнө наразы болот. Кудай сактасын, өзүнүн баардыгынан наразы болушу мүмкүн. Өзүнүн жашоосунан наразы болушу мүмкүн. Өзүнүн акыбалынан наразы болушу мүмкүн. Анан ошол бара-бара Кудай сактасын, Кудай Таалага наразычылыкка алып барып калышы мүмкүн. Бирок ар бир адамдын ичинде бул ой болушу мүмкүн. Мен өзү эмне үчүн бармын? Кудай Таала мени жаратканга керек беле? Мен эмне үчүн жаратты мени Кудай Таала? Биринчиден, Кудай Таала бизди жараткан экендигин биз кабыл кылып атабыз. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах дедикпи? Алхамдулилlah, биз кабыл кылдык деген сөз. Бул маселеде талаш-тарыш маселеси эмес бул. Бирок бир суроо болуп калды. Мен эмне үчүн бармын? Макул, Кудай Таала мени жаратты, бирок эмне үчүн бармын? Bir эле нерсе үчүн барбыз. Урматтуу жамаат, угуп жатасыздарбы? Биз бир эле нерсе үчүн барбыз. Эки жок, үч жок, 4 жок, 5 жок, андан нарысы жок. Бир эле нерсе үчүн барбыз. Жалгыз гана нерсе үчүн барбыз. Ол аят ачык, айкын аяттардан. Бунун маанисин алып туруп, башка жерге маанисин сен алып барып, башка жерге маанисин такап, башка бир маани чыгара албайсың бул аяттан. Кудай Тааланын аяттары бөлүнөт. Кээ бир аяттар бар Куранда, Ал аяттардын ичинде 2, 3, 4, 5 маани чыгарышың мүмкүн. Бирок бул аяттан сен башка маани чыгара албайсың. Ачык, айкын болгон аят бул. Ачык, айкын болгон аят. Алла Таала айтып атат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мага кулчулук кылышсын деп мен силерди жараттым дейт. Жекеме жеке түшүнө турган болсок, мен кулчулук үчүн жаратылдым деген сөз. Мен башка нерсе үчүн жаратылган жокмун. Тегерегинде карасаңыздар, тегерегинде эмне бар болгон болсо, сенин кайсы жерде кандай бир кыймыл аракеттериң бар болсо, жоопкерчиликтериң бар болсо, кызматтарың бар болсо, бардыгын ойло. Мен бул үчүн бармынбы? Жок, мен ал үчүн жокмун. Мен Алла Таалага ибадат үчүн бармын. Мага Алла Таала жашоону ошол себептен берди. 24 саат дем алуум ошол себептен бар. Мага Алла Таала рызыкты эмне кылып койду? Орнотуп койду, туугандар. Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха. Жер жүзүндө бир да жаныбар жок, Кудай Таала анын рызкысын бербесин. Кудай Таала сага эмнеге рызыкты берип атат? Эмне үчүн эртең менен турдуң, бир стакан суу ичесиң? Эмне үчүн чай ичесиң? Эмне үчүн сары май жейсиң? Эмне үчүн нан жейсиң? Эмне түшкү убакытта эмне үчүн тамактанасың? Эмне үчүн сен кеч келгенде ужин жейсиң? Булардын бардыгы эмне үчүн бар?
Seni ölbösün üçün barбы? Жоқ. Menin Allah Taalaga kulçuluk kılıum üçün bar bulardın bardığı. Menin Huday Taalaga kulçuluk kılıum üçün bar. Al eме kulçuluktun erejelerin bolsa, Allah Subhanahu wa Taala Kur'anda bekitip bergen, paygambarыбыз жашоосунда көргөзүп bergen. Kulçuluktun erejesini Allah Taala Kur'anda bekitip bergen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жашоосунда bizge anı körgözüp bergen. Biz anı sünnet deybiz. Biz anı sünnet deybiz. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Жашообузга олуттуу мамиле кылалы. Жашообузга олуттуу мамиле кылалы. Арзыбаган 60 жылдык bir жашоону шайтандын койнуна карматып койбойлу. Шайтан алейхи лаана 24 saat уктабай иштеп атат. Максаты Кудай Таала бизди эмнеге жараткан болсо, ошол нерсени аткартырбоо. Жакындабасын намазга, жакындабасын Кур'анга, жакындабасын пайгамбарга, жакындабасын сүннөткө, жакындабасын Алла Тааланын сүйгөн амалдарына, жакындабасын баягы күнөөсүн жауып коюучу амалдарга такыр жакындабасын. Анткени бул кулдун күнөөсү ошончолук көбөйүш керек. Таразага салынган учурда күнөөсү оор басып туруп, мен менен жетелешип тозокко кирип кетиш керек. Бизде шайтан алейхи лаана. Ошон үчүн бизди намаздан алыстатат, ибадаттан алыстатат. Кудай Таалага кулчулуктан алыстатат. Бирок биз нерсени айтабыз, дайыма айтабыз, кулчулук бир гана бекитилген ибадаттар эмес. Кулчулук 24 saat мен Кудай Тааланын астындамын. Кудай Таала мени көрүп жатат. Ар бир кылган ишимди көрүп жатат. Ар бир сүйлөгөн сөзүмдү жазып жатат. Сүйлөгөн сөзүң бир жерде турсун. Ичиңде болгон ар бир ойго Алла Таала кабардар болот деген нерсе итикат менен жүрүш керекпиз. Албетте ичибиздеги ойдон Кудай Таала суракка тартпайт, бирок биздин амалдарыбызды ошол ичибиздеги ойлор калыптандырат. Сен азыркы учурда ичиңдеги ойго контролго албасаң ойлорду, эртең ошол ойлор материализироваться этет. Дүйнөгө, амал дүйнөсүнө төгүлө баштайт. Мына ошондо проблема маселеси башталат. Ошондо чоң бир кооптулукта деген сөз адам баласы. Урматтуу мусулман бир туугандар. Түшүнүк, демек бир түшүнүк. Бул бир акыйкат, бул бир чындык. Ар бирөөбүз могу жерде отурган, мечиттин ичинде отурган, жума намазына келген инсан да, жума намазына келбеген азыр жашоосу менен күрөшүп жатканда могу көчөдө жүргөн инсандар дагы, ичинде кабыры дагы, момуну дагы, бардыгы бир гана максат менен жаратылган. Урматтуу мусулман бир туугандар. Максатыбыз Кудай Таалага ибадат кылыш, кулчулук кылыш, кул болуш. Бир гана Аллаху Субханаху ва Таала үчүн жашообузду бир гана 60 жылдык болобу, 80 жылдык болобу, 100 жылдык болобу, 30 жылдык болобу, 40 жылдык болобу, айырмасы жок. Жашообузду бир гана Алла Таала үчүн өткөрүш. Бир гана туугандар. Алла Таала үчүн жашаш. Бир гана туугандар. Алла үчүн дем алыш. Алла үчүн кыймылдаш. Кылган ишибизди Алла үчүн деген таразага салыш. Максатыбыз бул. Милдетибиз бул. Вазипабыз бул. Бизге жүктөлгөн мойнуңуздагы эң чоң жүк бул. Себеби Кур'ан айтат, бул жүктү силер өзүңөр мойнуңар алып алдыңар дейт. Тоо таш, эмне кылды, албайбыз, көтөрө албайбыз, я Рабби деген жерде асман мен көтөрө албайм дейт. Тоо мен көтөрө албайм дейт. Жер айтат, мен буну көтөрө албайм бул аманатты деп. Инсан келет, мен көтөрөм дейт. Мен көтөрөм деп биз алып алдык. Себеби ва канал инсану жахула, даифа жахула. Аяттар толтура бул ошон аяттар.
Себеби адам баласы алсы, себеби адам баласы надан. Bir nersege başlagan uçurda akıbatı emne bolot, oylonboyt. Sebebi adam balası acula, tezdikti kalayt. Azır bolusun kalayt. Bul bizdin psikologiyabız. Birok oşol jaаттан карай турган болсоң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын азыркы сөздөр өтө чоң мааниге ээ. Эмне деп атат? Адам баласы күнөө кылат, билип билбей күнөөгө батат. Ошол күнөөсү кечиртүүчү, жабуучу болгон амалдардын биринчиси туугандар фа исбагул вуду. Даарат алуу булуп эсептелет. Даарат момун мусулмандын курал жарагы. Daaratта Allah Taala'nın tüzmö-tüz adam balasına түшкөн nuru var. Bul nur kıyamatta dağı görülöt. Bul nur kıyamatta dağı görülöt. Bирок kaysi daarattın? Kaysi daarattın? Jakşı niyet menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnet bolgon daaratın. Sünnet bolgon daaratın. Rasulullah kanday daarat algan bolsa, Rasulullah kanday sunu koldongon bolsa, Rasulullah daarat uçurunda kaysı dualardı okugan bolsa, oşolordun bardığın atkarıp durup daarat algan kişi emne olot anın günösü geçirilet deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dağı namazga tura eleksin sen, alakan jay eleksin sen, Kuday Taalaga dua kıl eleksin sen. Ha, dayardanıp jatasın, sevi emne dep jatat. Kitepterde aytılat, daarat bul emne namazın açkıçı deyit. Namaz bolsa beyiştin açkıçı. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu daarat alıp başlagan uçurda ile denesi titrep baştaçıyor. Suraşçı ile ey Abu Bakr Siddiq emne bolup jatasız degende namazdağı huşu moğu жерден baştalıp atat mende deyit. Daarattan baştalıp atat deyit. Bir günü Abu Hureyre radıyallahu anhu daarat alıp atat, bir öte kızık daarat alat. Butun tize geçeyin emne tüyrü alıptır. Kolun kaç jeri geçeyin dalına çeyin tüyrü alıptır moğu jeri geçeyin. Daarat alıp atkan uçurda butun tize geçeyin juu atat. Elestetkile. Hazır keir tuğandarыбыз бар биздин сүйүктүү жамааттын арасында да болушу мүмкүн. Бутту жуубайт. Эринип атат бутту жуушка. Масы да кийбейт. Erini atat ması giyişke, Peygamberin sünnetine olan masını da giybeyt. Naskiga alып turup mas tartıp koyuyor. Tuğanım bul, men sağa bir nerse aytayın, makul sen hadisten dalil alıp gelesin, Muslimden dalil alıp gelesin, Bukhari'den dalil alıp gelesin, makul. Ağa, makul değil, bir nerse aytayın. Senin kılgan amalın Kur'an'da yok. Senin kılgan amalın Kur'an'da yok. Yok al Kur'an'da. Kur'an'da buttucuğu var. Peygamberimiz fa isbagul vudu degende alımlar aytat ikmalul vudu, itqanul vudu. Daratты толугу менен толуккан дуалуу болуп эсептелет. Abu Hurayra эмне кылып атат карасаңыздар. Abu Hurayra ошондой дарат алып аткан жерде аркасынан бирөө келет дагы. Ey Abu Hurayra эмне кылып атасың дегенде мындай карап туруп сенсиңби дейт. Эгерде сен биякта болбосоң, мен дараттымды уланта берет элем дейт эле, дагы түшүрүп туруп баягындай эле дарат алат. Анан бул хадисин окуйт. Өтө кызыктуу бир хадис. Эмне дейт караңыздар. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılgan hadis. Aytat. Sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di gördüm. Mınday degende uktum deyit. İnne min ümmeti, menin ümmetimden kebir insanlar var. Ye'tuna yevmel kıyameti, kıyamet gününde gelişet gırran muhacceline. Gurran muhacceline degen sözün manisi betteri jarkıragan nur, koldoru butları jarkıragan nur menen gelet deyit. Elestetkele sen gel atasın, betinden fanarikten jarkıragan nur siyaktı jarkırap durat. Kollarından jarkırap durat, butlarından jarkırap durat. Subhanallahil azim. Bular kimler? İya. Bular kimler? Bular aytat. Bul nur, Resulullah aytat. Min eseril vudu'i. Bul nur,
daarattan түшкөн нур дейт. Себеби daaratта бет жуулат, бет жуулат, daaratта кол жуулат, daaratта бут жуулат. Daaratта башына мас тартасың сен, мас тартасың. Куранда аят бар, daaratта айткан кандай daarat алабыз? Мына бул жаркыраган нур daarаттан түшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт, караңыздар: "Фаман истата'a минкум ан ютила гурратаху фальяф'ал." Ким ошол нурдун көбөйүүсүн каалай турган болсо, көбөйүүсүн деген сөздүн мааниси сен daarатта мисалы бияка чейин жуган болсоң, чыканакка чейин жуган болсоң, чыканакка чейин гана жугандыгың үчүн ал жер жаркырайт. Дагы өйдөрөөк жууй турган болсоң, ал жерди жаркырайт деген сөз. Бутуңду тизеге чейин жусаң, тизеге чейин жаркырайт деген сөз. Себеби бул нерсени биз кимде көрүп атабыз? Абу Хурайранын эмнесинде, амалында көрүп атабыз. Тизеге чейин бутту жууп атат Абу Хурайра. Бирок буйрук келген жок исламда. Куранда буйрук жок, пайгамбар тизеге чейин жуугула деген жер жок. Бирок хадисте айтып атат, эмне дейт? Ким ошол нурдун көбөйүүсүн кааласа, эмне кылсын? Фальяф'ал, ошондой кылсын дейт. Ошондой кылсын деген кандай кылсын экендигин Абу Хурайра радияллаху анху амалында бизге көргөзүп жатат туугандар. Ошондон кийин биз кантип айта алабыз? Кантип айта алабыз? Аллах субханаху иншалла бул хадиске амал кылууну бизге насип кылган болсун туугандар. Бул өтө маанилүү бир хадис. Бул өтө маанилүү бир хадис. Андан кийинки амал болсо туугандар. Бул daarat алгандан кийин эң сонун амалдардан бирөөсү кайсы болуп эсептелет? Парз намазды аткаруу үчүн мечитке баруу. Мечитке баруу. Кийинкиси эки амал ошондой. Мечитте жамаат менен намаз окуу, намаздан кийин намазды күтүү, намазга кадам таштоо болуп эсептелет. Бир хадисти окуйун иншалла, себеби буга байланыштуу өтө маанилүү бир хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди бир хадисинде? Өтө маанилүү хадистерден бирөөсү бул дагы. Карасаңыздар, من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. Kim үйündө daarat alsa, daarатын толук кылган болсо, байга азыр мисал бердим силерге. Ошондой түрдүү daarat ала турган болсо, кийин парз намазды аткаруу үчүн баскан болсо, басып туруп инсандар менен намаз окуган болсо, же жамаат менен намаз окуган болсо, же мечиттин ичинде намаз окуган болсо, Алла Тааланын күнөөсүн кечирет дейт Аллах субханаху ва таала. Биякта же инсан, же жамаат, же мечитте атпайбы. Кээ бирөөлөр бар, намазга ниет кылат, жамаатка чыгат, бирок жамаатка жетишпей калат дагы, мечитке киргенде салам берет, жамаат бүттү, жалгыз намаз окуш керек болуп калат. Ошондо күнөөсүн кечирет дейт Аллах субханаху ва таала. Бир, эки, келатып туруп, мечитке ниет кылып туруп, жолдо бирөөлөр менен алаксып туруп, ошолор менен ошол мечитке жетпей туруп бир жамаатка туруп калган болсо, ал да ошондой дейт. Карасаңыздар, ошон үчүн урматтуу мусулман бери туугандар, Алла Таалага кулчулук аткарууда бизде өтө чоң жеңилдиктер бар. Кудай Таалам ошол жеңилдиктерге ээ болууну баарыбызга насип кылган болсун. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.